Азыркы учурдагы же болбосо Кыргызстандагы белгилүү болгон 5 сыйкырдын түрү. Алхамдулилlah вассалату вассаламу аля расулилlah. Азыр сыйкыр ушунчалык ыңгайлуу, оңой болуп калгандыгынан бизге келип аткан пациенттердин, бизге келип аткан бейтаптардын көпчүлүгүндө ушул сыйкырдын 5 түрү көпчүлүк адамдарда байкалып жатат. Анын биринчиси ас-сихр машруб же болбосо ичирилген, жедирилген сыйкырлар. Бул кандай түрү? Бул адамдарга сыйкыр дубаларды тамакка, нанга, сууга, ар кандай нерселерге окуп, ичирип жедирген сыйкырдын түрү бул сихр машруб деп айтылат. Бул көбүн эсе ички организмдердин оорусуна же болбосо рак, онкологический ооруларга себеп боло турган сыйкыр болуп эсептелет. Ал эми экинчиси ас-сихр маршуш, бул чачылган сыйкыр деп айтылат. Мындайча айтканда, топуракка дубалатып, сууга дубалатып, күлдөргө, мазардын топурагына, ушундай бир нерселерге дубалатып, үйүнө чачып кеткен же башка нерселерге чачып кеткен сыйкыр, бул дагы сыйкырдын бир түрү болуп эсептелет. Бул кайсыл учурларда мындай сыйкырдын зыяндары ишинин жүрүшпөчтүгүнө, ар кандай оорулардын, балиялердин келиштигине себеп боло турган сыйкыр болуп эсептелет. Үчүнчү сыйкыр ас-сихр тафриq, бул деген бизде суутма деп коет, же болбосо бир үй бүлөнү же бир туугандарды же ата энени, кыскасы адамдардын ортосундагы жылуу мамилени бузуш үчүн, үй бүлөнү бузуш үчүн окулган сыйкыр болуп эсептелет. Мунун белгилери дагы кандай болот? Ас-сихр тафриq же болбосо ажыратуучу сыйкыр окулганда, суутма, жакшы көргөн адамдары жакпайт, сөзүн көтөрө албайт, үй бүлөдө уруштар көп болот, ата эне бири-бири менен, бир туугандар бири-бири менен келише албай калган убакыттар, белгилер бул сыйкыр же болбосо суутманын белгиси болуп эсептелет. Төртүнчү сыйкыр ас-сихр ал-махабба деп айтылат. Бул тескерисинче, наоборот, бирөөнү жакшы көрдүрүү үчүн же болбосо жакшы, бизде ысытма деп коет, жакшы көрдүрүү үчүн окулган сыйкыр болуп эсептелет. Мунун белгилери кандай? Бул көпчүлүк учурда бирөөнү сүйүп калып, же болбосо бирөөлөрдүн үй бүлөсүн бузуш үчүн, аялды эркекти өзүнө жакындаш үчүн, кыскасы бир адамды өзүн жакшы көрдүрүш үчүн окула турган сыйкыр болуп эсептелет. Мунун белгилери кандай болот? Мунун белгилери ашыкча сүйүү, ашыкча жакшы көрүү жана аны кудай катары тутуп алган учурлар бул ошол сыйкыр ал-махаббанын белгилери болуп эсептелет. Ал эми бешинчи сыйкыр ас-сихр ад-жунун, бул дагы эң белгилүү болгон, көпчүлүк адамдарда байкалган сыйкырдын белгиси, бул адамды жинди кылуучу же болбосо акылдан алуучу сыйкыр болуп эсептелет. Бул кайсыл? Бунун симптомдору көпчүлүк учурда адамдын шалдырай бериштиги, унутчаактыгы, эмнени сүйлөгөнүн билбей калган, далдырап же болбосо мындай кылып аткан ишин билбей калган нерселердин бардыгы тең бул сихр ад-жунун же болбосо адамды акылдан алуучу, жинди кылуучу сыйкыр болуп эсептелет.